Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Кыргызстандын соңку жаңы тарыхында 1993 жылы 5 майда эгемендүү Кыргызстан өзүнүн түзүлүшүн, конституциясын кабыл алган. Бул конституция деген сөз латын сөзүнөн түзүлүш дегенди билдирет экен. Ошол кезде биздин мамлекет үчүн, жалпы кыргыз эли үчүн, кыргызстандыктар үчүн бул өзгөчө маанайда, өзгөчө окуя болгон. Албетте биздин конституция бир тарыхый чоң окуяларга бай мамлекеттин конституциясы. Ошого байланыштуу ошол конституциянын эң алгачкы биздин кабыл алган баш мыйзамды кандай учурда кабыл алынган, түпкү табигаты кандай эле, кандай маселелер болгон деген омоктуу бир ойлордун айланасында кеп кылалы деп, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун биринчи төрагасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи, легендарлуу парламенттин мурдагы депутаты, 4-чү чакырылыштын жогорку кеңештин депутаты, мурдагы генералдык прокурор Чолпон Турсуновна Байекованы биз бүгүн чакырганбыз. Чолпон Турсуновна, биринчиден саламатсызбы? Тар чөйрөдө айтылып жүрөт. Биздин 93 жылдагы конституциябызды орус мамлекетинен чакырылып келинип, атайын эксперттер, юристтер бир айда жазышкан. Анан алардын жазганы биздин кыргыз кыйындарына жакпай, анан дагы орустар келип жазган деп. Ошол жазгандардын бирөө кийин Чувашияга президент болду деп. А биз Кыргыздын тар чөйрөсүндө конституция жазгандарын ана башында сиз деп айтып жүрүшөт. Кимисине ишенелик? Жомоктор көп болуп атпайбы? Өзүн өзү көкүрөккө уруп мен жазгам дегендер эле чыгып атат. Бул кол койгон деп колдорун көрсөтүп атат. Анан кийин ачыгын айтканда кимиси жазса дагы биздин парламенттин эрежеси регламентте бекитилген да. Мыйзам чоңбу кичинеби, конституция, башка мыйзамда. Анан кийин анын баардыгы ошол биздин туруктуу комиссиядан өтчү. Анан жана сиз атап аткан элди мен көргөн да эмесмин, билген да эмесмин, алардын теги сөз жазган кагазын да көргөн эмесмин, ачыгын айтып коеюн. Жана депутаттар ар бир региондон, жерлерден, алыскы айылдардан баштап шайлоочулар менен жолукканда өздөрүнүн сунуштарын жөн эле курууз айтпастан, мен баягы округумда минтип атат, антип атат, кагаз жүзүндө алып келишчи. Эми ал баягы жөнөкөй жалпак тил менен жазылган каалоолор. Анан кийин максаттар алдыга койгон. Ал жерде юристтер да бар, жөнөкөй жумушчулары да бар. Анан кийин жогорку билимдүү элдер бар. Иши кылып ар ким өзүнүн эркин көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк берилген да. Эми ошондо ошолордун баардыгын топтоп, анан кийин алардын баарын иреттеп, анан ошол сунуш каалоолорду укуктук тил менен жазып, анан конституциялардын кайсы беренесине кайсы сөздөр эске алыныш керек, ошолордун баардыгы такталган болчу. Анан ал материалдарды конституциянын үстүнөн иштеп бүткөндөн кийин 5 майда президент анда кол койду, жогорку кеңештин катышуусу менен. Анан ал кагаздардын баардыгын тактап, тиги жогорку кеңештин канцеляриясына өткөрүп бергенмин. Конституцияда мамлекеттик тил деп өзүбүздүн тилди, кыргыз тилин, анан расмий тил деп орус тили белгиленип турат. Бүгүн дагы бул маселе көтөрүлүп турат билингенге. Анткени жакын арада экинчи окуу менен кыргыз тилин мындан ары өнүктүрүү, кыргыз тилине болгон мамилени дагы чыңдоо иретинде атайын мыйзам кабыл алынды. Ошол эле кезде муну чиркештирбей бир эле тилди калтырып койсок болот беле? Же бул абдан маанилүү, ошол кезде керек маселе беле? А бүгүн ага кантип карайбыз? Бул тууралуу мен дагы ошол байкап атам, жогорку кеңеште жапжаш эле балдар ошол мезгилде жазып аткандай кылып, акыркы мен укканым сессияда жана кыргыз тилде өнүгүшүн көздөгөн гана батыр болуп аткандарга айтайын да. Ошол мезгилде биздин Кыргызстандагы калкыбыздын теңинен көбү орус тилди так билчү. Кыргыз тилден кем эмес. Андан тышкары
биздин кыргыз тилчилер болсо баягы майданы жок согушка катышкандай кылып азыр өздөрүн көрсөтүп атышпайбы? Ошону ээлегенбиз, анан кийин жактаганбыз, мындай. Ал мезгилдеги акыбал мындай болчу да, жана мен айткандай тегинен көбү орусча так сүйлөп атат. Кыргызчаны сөзсүз билишчү. Кыргыз улуту. Анан кыргыз улуту баягы мамлекетти түптөгөн улут болуп аткандан кийин мамлекеттик тил катары аны кабыл алыш эч кандай маселени жараткан эмес. Талаш тартышта болгон эмес. Бирок ошол мезгилде баягы мен тилчимин, мен кыргыз адабиятын жакшы билем деп жөнөкөй окумуштуулардан баштап академиктер менен келип ошол жерден көкүрөктөрүн уруп атканда бардыгын угуп, бардыгын талдап көрүп, андан кийин аларга түшүндүрсө түшүнгүлөрү келбей аткан болчу. Эмне үчүн кыргыз жеринде кыргыз тил жалгыз доор сүрбөйт депчи. Анан ошол жерде түшүндүрүп айтылган болчу. Биздин мамлекет 86 улуттун өкүлдөрүн камтыган мамлекет. Биздин арабызда жашаган ошол эле орус улуту, татар, өзбек, немец, шыгылып бардыгын мен атап отурбайын. Анан алардын бардыгы да бири-бирин түшүнгөнгө укуктуу да. Анан кийин бардыгы толук кандуу кыргыз тилге ээ экендиги дагы күнөм. Анткени кыргыз тил сабагын бергени жетиштүү деңгээлде ал мезгилде болбосо, азыр деле жетиштүү деңгээлге жеткен жок да. Анын үстүнө эң негизгиси биз эми эгемендүү мамлекет болгондон кийин эл аралык карын катнашка катышып, андан кийин укуктук негизибиз болуш керек да, кайсы тилде сүйлөйбүз деп эл менен. Мурда Россия аркылуу сүйлөшчүбүз, Москва аркылуу. Бул учурда түздөн түз чыгып атабыз да. Бакыйган мамлекеттерден баштап тиги тырмактай болгон мамлекеттерге чейин. Анан алар менен кайсы тилде сүйлөшөбүз деп. Анан ондун кайсы тилди колдонушат экен деп бардыгын тактаганда ал жерде 5 тил колдонулат экен дагы. Анан орус тили ошонун 5-өнүн ичинде бар. Анан биздин колубузда бир жабдык болуш керек да. Дүйнө жүзүндө доор сүйлөп аткан мамлекеттер менен тең ата болуп, биз эгемендүү мамлекетпиз деп аткандан кийин алар менен тең ата болуп сүйлөшүш үчүн. Кыргыз тил менен болуптур. Биз баягы кандаш, кардаш деп атышпайбы азыр? Түрк тилдүү мамлекеттин өкүлдөрү менен же алардын башчылары менен биз сүйлөшкөнгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми сиз үчүн конституция деген эмне? Ошол кезде кабыл алынып атканда жеке сиз коллегаларыңыз менен, ошол кездеги легендарлуу парламенттеги депутаттар менен сиздин оюңузча эмнени мындай бир түрткү кылып, эмнени өзүңөр үчүн үлгү кылып кабыл алдык деп ойлодуңар? Эми биздин эле кыргыз элине эмес, бүт дүйнө жүзүнө жарыялаган андан мурда декларациялар кабыл алынган парламент тарабынан. Декларация көз карандысыздык тууралуу, анан кийин суверенитет тууралуу. Көз карандысыздыкты ар кандай талкуулары болуп, андан кийин ар кандай мүнөздөмө берилет, бирок анык айтып коюш керек. Ал көз карандысыздыкты элге жарыялаган, дүйнө жүзүнө жарыялаган декларацияны биз мурдагы Советтик Союздун курамынан чыгып кеткен 3 республика белгилүү: Россия, Белоруссия, андан кийин Украина. Андан кийин ал андан мурда прибалтикалык мамлекеттер да өзүнүн түйүнчөгүн көтөрүп деп койгон, алар да четке чыгып кетишкен. Ошону менен ал союзда калгандар бизден баштап, биздин тегерегибизде кошуна колон Кавказдагы республикалар. Биз да өз тагдырыбызды кандай чечишибиз керек, ойлондурууга мажбур болдук да, ойлонгонго. Анан кийин Москвада баягы Беловежский пущадан тиги мен атаган славян мамлекеттеринин башчылары чыгып, өздөрүн жанагындай союздун курамынан чыктык деп жарыялагандан кийин Москвада алардын чыкканын белгилеп, бардык республикалардын өкүлдөрүн чакырганда мени жиберишкен болчу бул жактан. Мыйзамды жакшы
ирети менен кабыл алып, анан кийин биздин баягы укуктарыбыз, Кыргыз Республикасынын укуктары калыптанса, кандай жол менен барарыбызды биз өзүбүз чечебиз. Бирок тигилерге баягы бир сөз менен айтканда алдынан жемибизди жедирбей дегенде кыргызчачы, өзүбүздүн укуктарыбызды баягы бүтүн бизге тиешелүү нерселердин баардыгын тияктан коргоп келүү максатында. Анан ошондо самолеттон келатып ойлодум, эмнеден башташыбыз керек. Декларация, мурда декрет деп жасайын дегем. Ошол самолетто келатып иштеп аттым. Декрет десем, баягы союз деген сөздү укканда социалисттик десе, андан 5 метр чыйрыгып атышкан элге өөнү учурабасын деп, анан декларация деп атагам. Чыйрыгып аткандар эми Ал ошол океандын ар жагыда, океандын ар жагы, анан кийин алардын жандостору биздин эле мамлекеттерде бар болчу. Анын айтканда Москванын өзүндө, борбордук комитетинде бар болчу. Керек болсо Горбачев деле ошол орундарда аткан болчу да. Анан кийин ал жактан үмүт үзгөндөн кийин, демек өзүбүз белибизди бекем байлап, кайсы жол менен өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү өнүктүрүп, анан кийин элибизди ора кылбай кандай жолду тандап алабыз, маселе ошондо болду да. Бияка келгиче ошол сессияны чогултуп, сессияда жогорку кеңештин анда 350 депутат болчу. Теңе партиялык өкүлдөр, теңе ошол эл сунуштаган өкүлдөр болчу депутаттыкка. Андан кийин ошол 350 депутаттардын баардыгы эле чогулуп, анда азыркыдай туруктуу эмес, ар бир депутат өзүнүн жумуш орунда иштеп, анан шайланган сессия кайсы күнгө жарыяланса, баардыгы ишти калтырып, анан кийин тил жерге эч айлык албастан эле келип иштеп, бир жума болсо бир жума, 2 күн болсо 2 күн, кээ бир акта андан да созулуп кетиши. Анан аны аткарып коюп, анан кайра жумуш ордуна барып, өз кызматтык милдеттерин аткара беришчи. Анан ал залды айтса, баардыгы баягы аң-таң күтүүсүз жерден болуп аткандай, эмне болот эми деп, баардыгы баягы ичинен күйүп аткан кези да, эми эмне кылабыз деген маселе болуп атат. Кандай иштерди аткарышыбыз керек деп. Анан ошондо декларацияларды жарыялап, комиссия түзүлдү. Конституцияны жаңы биздин эгемендүү Кыргыз элинин конституциясы жазуу максатында. Мен болсо ал мезгилде жана туруктуу комиссия бар болчу. Мыйзам чыгаруу, мыйзамдуулук, анан кийин мыйзамдык тартипти сактоо боюнча комиссиянын, туруктуу комиссиянын башчысы болчумун. Ал жерге ошол мен юрист дегендер, ошол депутаттардын арасынан келгендер болчу. Эми алар партиялык системада иштеген, анан кийин укук коргоо органдарынан келгендер. Эми алар баягы партиялык көрсөтмөлөрдү мыкты билгендери менен мыйзам жазыш. Анын үстүнө конституция бул жана өзүңүз белгилеп кеткендей латин тилинен курулуш. Анан кийин биз ошол жаңы мамлекеттин курулушунун негизин жазып атабыз да, жазышыбыз керек. Анан эң негизги маселелерди ошол эле сессияда макулдашып, демократиялык болуу бардыгы макул, укуктук мамлекет болуш керек, аны чечтик. Анан кийин эң бийик аны туткан мамлекеттик баалуулук бул адамдын укугу. Укуктары, анан кийин милдеттери укугу менен бирге бул эгиз жүрө турган нерсе да, укук берсе, демек ошондой жооптуу мамиле болуш керек деп. Анан мамлекеттик курулуш эң негизгиси. Кыргызстан кандай мамлекет болот, анан кийин кандай бийлик курулат, ал бийлик кандай ыйгарым укуктарга ээ болот. Анан демократиялык болгондон кийин ошол жанагы аткаруу, мыйзам чыгаруу, сот бийлиги, адилеттүүлүк бийлиги деп коелу, кыргызча ошентип аталат. Үчөө тең салмактуу болуш керек, демократиялык мамлекетке таандык болгондон кийин биз. Анан кийин алардын ошол тең салмактуулугу. Эң негизгиси ошол адам укугу,
адам окуу болгондо дагы ошол бир эч кандай басмырлоо же кемсинтүү мүмкүнчүлүгү болбош керек депчи. Ошол 350 депутаттын бардыгы тең элдер менен сүйлөшүп, кеңешип, анан элдин түпкү максаттарын, ой пикирлерин угуп, анан жанагыдай китепчени конституцияны жараттыңар да, туурабы? Ал сөзсүз. Анткени биз анда элдик депутат деп аталчубуз ачык эле. Народный депутаты орусча. Анан кийин сессия бүткөндө баягы эреже катары ар бир депутат өзүнүн округуна барып, шайлоочулар менен жолугуп, өтүп кеткен сессиядан келдим. Ал сессияда момундай болгон маселелер талкууланды. Анан кийин мындай бүтүмдөр кабыл алынды. Эгерде ал жаңы бир мурда танылбаган же биз колдонбогон эрежелер болсо, ал тууралуу түшүндүрмө беришчи. Бирок убакыт өзгөрүп атат. Бул сапар жана антип мына сиз өзүңүз мындай туура түшүнөт деп ойлойм. Анткени кыргыздардын мыйзамга карата болгон ар түрдүү пикири чыкты, жакынкы мыйзамга. Орус мамлекети, биздеги орус тилисиз жашабай калбайт да. Же бул маселе биз үчүнбү? Бул маселе биринчи ирет биз үчүн. Биз үчүн дегеним, ал мезгилде да бул белгиленип айтылган, анткени дүйнө жүзүндөгү бүт жетишкендиктердин бардыгы илимий, техникалык, экономикалык, медициналык, маданий, саясий бардык жетишкендиктердин бардыгы орус тилинде маалымат алып турушубузда. Кыргыз тилинде бүгүнкү күндө да толук кандуу которулган китептерди, балким жанагы маданий Чыңгыз Айтматов дегенде көрүнүктүү жазуучулардыкы которулуп аткандыр. А эгер бардыгын түз анан кийин сын көз караш менен караганда деле тиги орусчадан кыргызчага ошол дүйнө жүзүндө жетишкендиктерди которгондору толук кандуу жок деп айтабыз. Жок, бар десе көрсөтүшсүн. Анда жана академиктер келип жалаң эле кыргыз тилинде сүйлөтөбүз дегенде айткан, болуптур, анда алып келгиле өзүңөрдүн кыргызча жазган эмгегиңерди. Ал жана доктордук же кандидаттык диссертацияңарбы же башка болгон эме тилчилер балким жанагы элге арнап жазган өздөрүнүн статьялары же болбосо кандай бир чыгармалары болушу мүмкүн. Анан кыргыз тил адабияты боюнча китептер. Калган жетишкендиктердин бардыгы. Биз анда баягы дүйнө жүзүндө жетишкендиктен артта калып калабыз. Биз келечектеги өсө турган жаштардын жолун кыскартып атабыз да. Ошол мезгилде. Тиги азыркы мезгилде жанагындай маселени көтөрүп атканда орус тилди официалдуу деп жазган, бул тиги Россияга жагынуу максатында дейт. Эми бул жерде кандай логика бар? Орустардан жаңы ажырап, анан кийин эгемендүүлүккө ээ болуп атабыз да, анан кийин аларга көз каранды кошомат кылып жазып атат дегенден. Эмнесин кошомат кылалы? Алар өздөрүнүн тилин тиги биз бул жерден кыйып аткан жерибиз жок да. Биз өзүбүздүн мамлекетибиздин келечегин ойлоп, анан эң маанилүүсү ошол жаштардын келечегин ойлоп, анткени эгемендүү болуп, тиги өзүбүз суверендүү мамлекет болгондон кийин жаштар бурда Москвага барып окуп атса, азыр бүт дүйнө жүзүндө жүрүшөт. Анан кийин аларды тилди билбейсиңер деген обондор болбосун деп, биз жанагы баардыгын кеңешип, талаштар көп болгон. Чоң саясий көз караштардын багыттарынан алсак, бул биз үчүн опурталдуубу? Опурталдуу, анткени орус тилин өнүктүрүп, кыргыз тилин, орус тилден мурда кыргыз тилин өнүктүрүп, анан кийин биз менен мамлекетте мекеним деп мекен туткан башка улуттардын укуктарын биз сактап, анан кийин аларга кыргыз тилди үйрөтө турган чаралар көрүлгөн жок да. Кыргыз тил боюнча мен акыркы мезгилде, акыркы жылдары деп коеюн, эс алууга чыккандан кийин иштен кийин телевизор менен дүйнө жүзүн, анан биздин мамлекетте болуп аткан кандай иш-чаралар болуп атат, кандай талаш тартыштар болуп атат, баардыгын көрдүк. Кыргыз тилин
киргизебиз дейт дагы. 30 жылдан бери мен бир телевизионный же радио мындай көрсөтмөнү уккан жокмун да, билген да жокмун. Болгону пирамида 1-2 жыл кыйгачынан бир жаңы сөздөрдү жамбашына жаткызып койгонсуп жазып коет да, ал 1 мүнөткө да жетпейт. Анан кийин анын түшүнүгүн жазып коет, бүттү. Кыргыз тили үйрөтүп Башка улуттар үчүн. Башка улуттар, кыргыздар тили үчүн. Анткени ал жерде жана дүйнө жүзүндөгү озуп бараткан бизден алдыбызда. Анан кийин алар жаңы терминология деп коелу. Ошону киргизип атса, аны көп түшүнбөйт да. Кээ бирөөлөр чалынып, чала чапкыт айтканы менен мазмунун терең түшүнбөй атат да. А мындай ооруз-эки кичинекей балдарга чейин сабак берип үйрөтүш керек да. Кыргызбы, орусбу, мааниси жок. Биздин инсандар. Конституция кандай учурда кайрадан кабыл алыныш керек? Эмне шарт болуш керек аны кайра кабыл алганга? Мына биздин өлкөдө 1993 жылы майдагы, 2011 жыл, 2021 жылы конституциялар жаңы кабыл алынды. Сиз жакшы билген конституциянын кемчилиги эмне эле? Аны бир нерсе такыр кемчилик болгондо өзгөрүлүш керек. Эми мен идеалдуу конституция деп айта албайм. Анткени ал жерде мүчүлүштөр болушу мүмкүн, бардыр бүгүнкү күндө деле. Бирок 93 жылкы 5 майда кабыл алган конституцияны апрель 10 жылы өзүңөргө белгилүү жана убактылуу өкмөт деп атап өзүн, анан кийин мыйзамсыз аракеттер менен бийликтеги орундарды бөлүштүрүп азыр уксам өз ара. Анан ээлеп отуруп алып, конституциянын керекчилиги жок, четке ыргытып салышпады. Анын өөнү кайда, жараксыз жери кайда, кайсы жеринен жаңылыш болгон, же болбосо кайсы жерден биз кайсы жерден өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү, анан кийин элдин тиги мүдөөсүн эске албай койгонубуз, ал тууралуу эч кандай пикир да алмашылган жок да. Мыйзам боюнча айтылыш керек да, жаңы кабыл алына турган нерседе. Жаңы кабыл ала турган нерсени алдында түшүндүрүш керек. Бирок ошол мезгил 93 жылдагы конституциянын өөнү кайда, кемчилиги эмне деп эч ким атап айткан жок да. Конституция дегенинен кайрылышкан жок дагы, өзүнчө комиссия түзүп, анан кийин жаңы конституция жазганга киришишти. Мен сизге ачык эле айтып коеюн, 5 май 93 жылдагы конституцияны жараксыз, бүтүн же болбосо бир бөлүгү, же болбосо кээ бир тамгалары деп коеюн. Андай корутундуну мен көргөн жокмун. Бирок корутунду болуш керек мыйзам чеңинде. Сынга алып аткандан кийин болуш керек эле да. Мен эле эмес, баягы мен сен жазгансың, анан кийин сен күнөөлүү дешет, же болбосо жетишкендик болсо, ошол жетишкендики сеники деп мага деле эч ким айткан жок. Кийинки конституцияны кабыл алып атканда кандай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышты, анан кийин кандай мурда эске алынбай калган маселелер тиги жаңы конституция камтылды, анын өзгөчөлүгү эмне экендигин элге түшүндүрүп эле референдумду жарыялашты дагы. Анан референдумга эл чала чапкыт деп коеюн, деме толук түшүнгөндү айта албайм, анткени ошону даярдап аткан эл, жазып аткандары, сунуштап аткандары, мен конституциянын атасымын деп кыйкырып аткандары, алардын баары билет да. Ошон үчүн чала чапкыт өздөрү түшүнүп, анан кийин элге түшүндүрбөстөн референдум жарыялаган, ар бир эле кыргызстандык билет. Анан 21 жылда дагы анда 11 жылдыкын жанагыдай корутундулап, анан айтыш керек, туурабы? Так ошондой болуш керек. Керексиз же жараксыз болуп калганын белгилеш керек да. Түшүнүктүү. Орус тил боюнча мен сизге айтайын, канча референдум өткөрсө, кошумчалар кошулду. Мурдагы конституциянын айыбы деп, ага көп өзгөртүүлөр киргизилген деп атышпайбы? Көп өзгөртүүлөрдү санап көрсөңөр, тил жерде жанагы улам мамлекеттик тиги реформа деп биринчи жолу кабыл алынган конституцияны жараксыз, анан бул жерде өөнү бар экен дегени, ал жанагы мурда бир эле парламентский республика болчу да. Жок, аны кошмо парламенттик, анан кийин президенттик республика кылабыз дешти. Анан ошого жараша ыйгарым укуктары бөлүнүштү да.
демек мамлекеттик бийликтин кайсынысы үстөмдүк кылыш үчүн жасалган экен да кийинкилери. Чолпон Турсуновна, сиз эми реалдуу эгемен мамлекетинде 20 жыл, наркы Советтер Союзунун учурунда 20 жыл кызматта турган кишисиз. Анткени реалдуу деген эми өзү чечим чыгарган жерде отурдуңуз. Сиз жөнүндө эки эле нерсе көп элдин арасында айтылат. Биринчиси ошол Аскар Акаевичтин улам кызматка келишине сиз толук мүмкүнчүлүк түзүп берип турдуңуз Конституциядан деп. Экинчи, сизди эң биринчи коррупционер деп жазган Мелис Раматылык. Ошол кезде сиздин ошол салынып аткан үйүңүз шумдук үйлөрдөн болчу ал кездеги. Бүгүн ошол үйдө турасызбы? Же болбосо ал үйдүн тагдыры кандай? Өзүңүздүн оозуңуздан уккум келет. Экинчиси, сиз ушул өзүңүз жөнүндөгү жана Конституцияны аттап туруп, толук Акаевка мүмкүнчүлүк түзүп берди деген элдин сизге болгон таккан дооматына эмне деп жооп бересиз? Ал элдин дооматына кантип жооп берейин? Үй тууралуу айтайын. Ал үйдү улам Мелис Эшимканов Асаба деген газетти чыгарганда элге сунуштап, анан кийин бетине улам Баекова тууралуу статьялар пайда болду. Анан көбүнчө биз кыргыз элибиз көпчүлүктү түзөттү. Улутубуз кыргыз болуп, мамлекеттин теге ойткусу болуп аткандан кийин. Анан жанагы пикирди улам сиңире башташты эл арасына. Мен болсо Кыргызстандын, кыргыз элимдин, Кыргызстандын баягы үлүшүнөн ажырап калбай эле, анан теге союздан бөлүнгөндө бизге тиешелүү нерселер тиякта калып калбасын, өз энчибизди алалы деген аракеттер менен 2 күндүн биринде Москвага барып келип атчымын. Анан бир командировкадан келсем, мага помощнигим келди дагы, акырын газетти тыштап өзү жүгүрүп чыгып кетти. Мен ойлодум, бул эмне экен деп. Карасам, Асаба деген гезит экен. Ал жерде жанагындай алып мени дем эле ал үй канча турат, анан кийин бул айлык алат, анан кийин акчаны кайда тапты деп. Мен үйгө келдим да, ал уже биринчи эмес, бир нече статья болуптур катары менен. Анан үйгө келип жолдошума Раматылык, ал МВД системасында иштечи, милиционер эмес, теге келишимдин негизинде инженер өзү. Анан кичүү балам, ал экономфакты бүтүп аткан, ал мезгилде баягы жаңы чыккан балапандай болуп канаттарын серпе баштаган эле кыргыздын балдары. Мына азыр эми биздин тиги кайсы жактан кандай өнөрүбүз бар экенин элге көрсөтөбүз деп. Алар болсо атасы экөө сүйлөшүптүр да, баласы сунуштаптыр. Биз резиденцияда жашачубуз, анда резиденцияда сурооңар бүтсө, анан кайда чыгасыңар депчи. Бардыгыбыз бир үйлөдө, кайсы жерде жашайбыз. Анан кийин менден айырмалуу, алар тетиги эски аэропорт ишелип, ошол жактардан кеңири жер алып, уже эл кабат-кабат үйлөрдү, менчик үйлөрдү сала баштаптыр да. Анан бул жерден шаардын ортосунда деп бир Россиядан ыкчам орустар көчө баштаганда бул жерде бир кемпирдин короосун сатып алат, кичинекей үй менен. Кредит алышат банктан. Жыржынкадагы үйдү? Кредит алышат дагы, анан кийин жолдошум орус мектепте окуган, орустар менен достошкон адам болчу. Бир досу тиги тыйыныңды сактай тур деп айтат экен да. Анан айтат, анда сен мага карызга бере тур, сага керек болгондо биз кайрып беребиз, квартираны сатабыз, карыздан кутулуп. Анан биз ушинтип тиги үй салалы деп атабыз деп. Ал үйдү курган Казаков деген Сокулуктун ПМКсынын начальниги ошол жолдошума тааныш болуп атпайбы. Убактысында аны кыргыздар баягы мамлекеттик мүлктү талаша баштаганда мага арызданып келген, мен аны жакшы деле билбептирмин. Анан кийин ал мени Сокулуктук экен деп ойлоптур. Анан эмне болуп атат деп ыйлап келди. Ушул мен курактуу киши экен.
Аны ушинтип колдорунун барды баягы билесиңер да, строительдер оодурайган да, жанында 1-2 эмелери бар, рабочийлери, кыргыздары, орустары аралаш. Анан ПМКны бизден тартып алган атат ошол жердеги бийликтеги кыргыз жигиттери дейт. Анан кийин кыргыз жигиттер баягы азыр биз аким деп атасанда председатель исполком ошондойлор эмес беле. Анан кабамды бир көп алар баргыла, арызыңарды калтырып коюла деп, тигилерге кайрылып, аны айткам, араңарда бир орус калса эми ошону талап жеген атасыңар, уялбайсыңарбы кичине депчи. Колуңарды тарткыла да, бул жалгыз эле Казаков эмес экен, ар жагында бүт коллективи бар экен. Уялбай аны кантип ийилген атасыңар. Ошогончо ал маселе чечилип калган болчу, мен аны унутуп да калыптырмын. Конституционный судка өткөндө балам тиги жанагы строительный материалдар издеп жүрүп, тиги киши менен кезип калат да, эмне жүрөсүң, ушундай. Ой, орустар билесиз да, тиги, ой, мои сестренки, давай я построю. Шаарда жок үйдү жасайм деп. Анан кооздоп жасаптыр, сырткы көрүнүшү жакшынакай. Анан ал үйдү куруп уже кирели деп атканда, анан кийин жанагы статьялар улам сүрөтү менен чыгыптыр. Анан айттым, бул эмне кылганыңар, үйгө келипчи. Жана рейстен түшүп келсем, колумда бая газет, ишке чыксам, анан түштө келдим да экөөнү тең бая прокурорский ыкмага салдым да, анан кийин булар туура талап коюп атышат. Кайдан алдыңар акчаны? Взятка алдыңар менин артыман. Кайсы мезгилде, кимден алдыңар эле, канча алдыңар эле деп, жыл бар деген, кайсы жерден алдыңар эле, барын айтып бергиле. Анан экөө ары бери эметип бири-бирин карап, анан жолдошум күлүп барып тиги шкафтын бир жерине катып коюптур ал кагаздарын тим эле алтындай кылып. Анан алып келип менин алдыма жанагы кредит алгандыгы тууралуу, анан кийин карыз алгандыгы тууралуу расписка жазып, нотариустан барып белгилешиптир. Анан айттым, айтып койбойсуңар мага бир жок дегенде. Анан ойлоп атам, Мелис Эшимканов эми текшерер, келер мага депчи. Мурда газетага совет доорунда чыкса, анда корреспонденттер тим эле казмалап, өзүңүз эле билесиз, жакшынакай такташчыда, ич агарына чейин артып деп коет. Келген жок, улам эметет. Бир жолу коридордон тиги ак үйгө кирип баратып, Акаевден чыгып келатыптыр. Экөөбүз ошол жерден коридордон жолукту да, Мелис, куттуктайм, жакшы газет чыгыптыр, анан аны өрдөк кана, анан аялдардын ушагын чогултпай териштирбейсиңби деп койдум. Андан кийин Мелис менин жаныма өтпөй калды. Мени көргөндө эле, төбөм көргөндө каччы болду, кайненесинен качкандайчы. Кел текшер деп айткан жокмун, текшербейсиңби мурда дедим. Кийин ошол сатып алган адамдан Катар посольствосы, элчилиги сатып алыптыр да, азыр ал жерде ошол Катардын жагасы, анан кийин кайтаруучу милиционер балдар күлүшөт, эже дагы эле келип атышат, сиз менен жолугушам деген кыргызстандыктар депчи. Демек ал үй сизге таандык эмес экен да азыр? Жок, азыр мен 3 комнаталуу панельный квартирада, бул жерде илгери Турдакун Усубалиевич ишенимдүү үйлөрдү салчу панелден. Дюшеев экөө бир токтом кабыл алышып, биздин Фрунзе шаарына орусча айтты эле ал киши, придадим городу Фрунзе столичный облик дегенчи. Анан ошол столичный обликтен бир квартирасында, ал билбейм 80 канчанчы, жок 78-жыл ошондо курулган үй экен. Эл катары жашап атам. Мен ал жерге кирип чыгып атсам, элдин баары чоочурка кайра мүчү сиз эмеспи деп калышат. Мен ушул жерде жашап атабызбы, эмнеси бар экен деп. Түшүнүктүү. Чолпон Турсун жанагы биринчи суроодо Аскар Акаевичке толук мүмкүнчүлүк түзүп, бийликтин кадырын кетирүүгө көмөк көрсөтүшкөн деген элдикине кантип? Көмөктү кантип көрсөтөм? Мен эмне Акаевдин сакчысымынбы? Же мага Конституционный судка барасың дагы, анан кийин ал сот менен алектенбей эле ошол Акаевдин тиги жаңы төрөгөн баланы жалаяктаган нянькасы бекенмин мен. Мен деген мамлекеттик конституцияда, негизги закондо жазылган менин тиги укук эмелерим, ыйгарым укуктарым эмес, бүт конституциялык соттун судьяларынын ыйгарым укугу көрсөтүлгөн. 9убуз отуруп карашыбыз керек болчу. Кандай кайрылуу болбосун, өз ыктыярыбыз менен иш козгоп ала албайбыз биз. Анткени эгерде кайсы бир жерде алдын ала пикирибизди алып койсок,
айтып койсок, анда биз тиги сотто ошол маселе боюнча кайрылуу болуп калса, биз добуш бергенмек турмак, ишке катышканга мүмкүнчүлүгүбүз болбой калат. Демек, эч ким силерге арыз менен кайрылган эмес деп түшүнсөк туурабы? Акаевдин бул кыймыл аракети, указы же болбосо буйругу туура эмес, конституцияга теңиринен тескери деп кайрылгандары болсо, биз карайт болчубуз. Анан кийин аны жөнөкөй эл эле эмес, мурда ошол мезгилде мыйзам чыгаруу парламенттин өзүндө жетекчи болуп иштеген адамдар дагы баланчадай тиги мыйзамды кол коюп атканда, анын кайсы бир жери конституцияга ылайыксыз болуп атканына карабай, Баекова мелтирип карап турган деп айтып атышат. Мелтирип карап турчумун, анткени протокол боюнча 3 бийликтин башында турган инсан катышат анын кол койгонуна. Анан кийин барып колунан ручка жулуп алып же болбосо бул эмне кылгаң деп ошол жерден мен эми көчөдө жүргөн жана плакат көтөргөндүн катарында эмесмин. Мен мамлекетке кызмат кылып аткан орунда отурсам, эч кандай андай ыйгарым укугум жок болчу да. Жакпай турса дагы жаккандай кабыл алып, унчукпай карап турчумун. Тиштенип. Тиштенгенди айтпаңыз, оозум тереңде туруштарды көрбөйсүз. Сиз генералдык прокурор болуп турганда, биздин өлкөдө жанагы приватташтыруу, мүлктү бөлүү иши башталган. Менимче башкаларга караганда сизге ал жердеги көп маалымат колуңузга келип түшчү. Тар чөйрөдө укканым бар. Сиз ошол президентке ошол учурдагы биздин дагы кыйындардын ошол мүлк бөлүүдө өзлөрүнүн кызыкчылыктары бар экен деген кагазды президентке киргизгенден кийин Аскар Акаевичке кандай айтып киргиздиңиз, мен сизден уккум келет. Ошондон кийин сизди эң маданияттуу түрдө Конституциялык соттун төрагасы кылып жылдырып койгон деп. Азыркы тил менен айтсак, бул абдан ошол кездеги эң сонун сүргүн десек туура болобу? Сырттан караганда биздин Кыргызстандын жөнөкөй инсанынын көз карашында мен абдан чоң бийик кызматка которушту да. Ал болсо ошол жанагы Акаевка аны мен официалдуу түрдө деле кайрылган эмесмин. Болгону мен жер-жердеги прокурорлордон маалымат талап кылдым. Кандайча башталды биринчи кадамдар. Жер боюнча да, жанагы мүлк боюнча дагы. Анан алар берген тизмени бул толук эмес да. Ал чара колдон, анан кийин момундай эмелер болуп атат, тиги ашып кеткен иштер болуп атат деп айтууга да толук кандуу маалыматтар жок болчу. Алдын ала алган маалыматтар боюнча ал кишинин тегерегинде болуп аткан элдин бардыгын эле бир сөз менен айтып коеюн, аттарын атабай. Жерден эгерде ар бир адамга 6 соток берилсе, 20 гектарга чейин ээлеп калгандар ошол эле мезгилде болчу. Азыр деле жүрүшөт алар сымырап. Анан кийин мүлктү болсо инвентаризация кылыш керек деп айткам, сунуштап кагаз жүзүндө. Тиги бөлүштүрөрдөн мурда мамлекеттик мүлктү инвентаризация кылып, биздин Кыргызстандын аймагында канча завод, фабрика бар, ишин улантканга мүмкүнчүлүгү барлары да бар болчу да. Кайсылары баягы ар кандай мүчүлүштүктүн жетишпестигибизден, анткени союз кулап калса, биз ошол кулаган союздун 16 Москваны кошкондо 16 мамлекет деп деле койсок болот. Москва аркылуу тейлештирилчү да, биз бири-бирибизге абдан чырмашып, жанагы чынжырдай. Анан кийин кээ бир завод, фабрикадагы цехтер токтоп калгандай мезгилдер болгондо, анткени биз чыгарып аткан продукция тияка жарамсыз болуп калып, жете албай калдык. Жаңыдан келишим түзүп, анан кийин жаңы мамилелер түзүшүбүз керек эле бири-бирибиз менен. Анан ошондой маалыматтарды чогултуп,
бергілі үстірттен қайсы районда же қайсы жерде қандай іштер болып отыр. Ана аша чапқандарын көріп, бір эменің ақ қағаздың бетіне батқыдай малыматты машинка арқылы печатать етіп, азырқыдай теге техника жоқ еледі ал. Анан кирип ал кишиге айткан болчумун, бетме-бет отуруп эле. Ал киши башында теге кыргызчада жакшы сүйлөөчү эмес да. Баягы жалпак тилдин балким билчү, теге мамлекеттик тилдин жетекчиси, эң жогорку деңгээлдеги жетекчиси катары ошол мезгилде колдонуп отурган сөздөрдө жакшы формулировка кылып, аппараттагы иштеген эле кызматкерлери жакшылап жазып бере алчу эмес. Анткени штатный котормочулар болчу, алар болсо которо эмечи. Анткени мен аларга кайрылбай эле түз өзүнө кирип айттым, тегереңиздеги элди байкап, анан кийин алардын нысабын кичине ириттеп койсуңор депчи. Орусча айттым, умерьте аппетит вашего окружения деп эле. Вот вам сведения деп кагазды алдына коюп кеткем. Ал мезгилде мен жана парламенттин депутаты, туруктуу комиссиянын төрагасы, анан кийин жанагындай закондордун бардыгы ошол комиссия аркылуу өтүп атса, приватизация тууралуу маселелер кантип атат деген маселе болуп калса, ал комиссиядан өтүш керек эле. Анткени эгерде эч кандай реакция болбосо, прокуратураны шымаланып, баягы эми ал бир кварталдын ичиндеги маалымат. Кандай өтүп атат деп басымдуу мындай салаваттуу деп коет. Информация болуш үчүн жок дегенде жарым жыл же болбосо бир жыл иштеп, анан кийин иреттейсе болот эле да. Анан жана киргизгем, парламентте 5 майда конституция кол коюлду. Мен эч кимисине мындай кандай десем, үстөмдүк да көрсөтпөстөн, мен прокурормун же комиссиянын башчысын, бардык түшкөн сунуштардын барды жөнөкөй адамдардыкындагы ишил бир куржун деп койсом аз. Ошондой көлөмү коробкаларга салып, анан кийин канцелярияга тапшырам. Алардын бардыгын мыйзамдуу тил систематизировать этип, анан кийин аны кайсы статьяга жарактуу колдонууга болот, кайсылары жараксыз же болбосо эске алууга болот, бирок алар каалаган жазуу менен колдонууга болбойт. Анын бардыгын иреттеп, бардыгын орун таап, анан кийин канцелярияга өткөргөм. Аны тиги конституция менен убара болуп атып, мен ойлонгонум ошол ал жердеги парламентте иштеп аткан депутаттардын бардыгы, кандай десем, өзгөчө мындай сезим менен кыргыздар эле эмес. Ошол мезгилде парламентте болгон депутаттар жоопкерчиликтүү болчу да. Ар бири өзүнүн жоопкерчилигин тарых алдында сезип аткан, толкунданганда айтпагыла, анан кийин азыркыдай талаш, анан кийин мен деген жок, биз деген. Элибиз кантет, элибиздин эркин теге кыйып албайлы, укугун бузуп албайлы, абайлагыла, бардыгын тараза салчу, таразабыз так болсун деп бардыгыбыз аракет кылып салымыбызды кошконбуз. Анан тиги кабыл алгандан кийин 3 күндөн кийин эле 8 майда мени ошол эле залда макулдугумду эч ким сураган эмес. Анан мен деле ойлодум, мен конституцияны жазып бүттүм, кана эми кыйын, кыргызча айтканда кыйындыгыңды көрөлү дегенди сездим да, чынын айтканда. Жанагындай мен маалымат менен чоочутуп алганымды өзүм да байкап аптырмын. 15 жыл отурдуңуз Конституциялык соттун жетекчиси болуп. Эми жанагыдай өтө силерге чечилбеген маселелер менен арыздар менен келе турган болсо, 15 жылдын ичинде эсиңизде калган канча арыз келди, анан 15 жылда эмне иш жасадыңыз? Эми 15 жылды толук кандуу иштеген жокмун да, 15 жыл. Айтылганы 15 жыл болуп, шайланган күндөн баштап, баягы конституциялык соттун эшигин жаап чыкканды эсептесе болот да. Анын ичинде бир 5-6 жыл уюштуруучулук убара болду. Анткени апапакай кагаз конституцияда конституциялык сот деп жазылгандыгы, анын ыйгарым укуктары
ошону мен канча тиги сот шайланышы керек, а бирок бюджет жок, имарат жок, кадрлар жок, бюджет жок болгондон кийин аппаратты да ишке алганга мүмкүнчүлүк жок болот. Мен болсо айлыкта үйгө барып алып аттым, бухгалтерияда оораланып аттым. Тезирээк болсо экен деп, бирок ар кандай себептер менен бюджет создуктурулду. Бюджетке где-то 1-3 жылча оора болдук. Имаратты болсо өзүм издеп, өз инициативам менен. Анан башка мамлекеттерге чакырып, кызыгып, кыргыздар моминтип деги демократияны баштап турган кандай булар демократияны курат экен деп сындагандар болду да, сынчылар. Аналар өздөрүнүн өздөрүнүн үлгү катары сунушташат. Америка түздөн түз эле. Мен Америкага бир 7-8 жолу бардым. Көрсөтпөгөн штаттары калган жок деп койсоң болот. Элүүсүнөн бир 4-5-өн көрсөтүштү. Өздөрүнүн жогорку сотун көрсөтүштү. Ал жерден сабак ала турган нерселери тартип. Бирок азыркы мезгилде биздин жанагы жалпы сотторго алган үлгүлөрүн байкасам, алардын ошол сотто кароо иретин кабыл алыштыр. Мурда мөөнөттөрү көрсөтүлчү да. 7 күндүн ичинде мындай кыймыл аракети болуш керек, ишти кабыл алып анан кийин демек сыртта көп жүрдүңүз. Сыртта көп жүрдүңүз. Баары бир эмне болгон күндө да эл тараза да, эл бардык учурда мындай оң тарапты да, сол тарапты да жакшы иргей алат. Ошон үчүн эл. Ушул элдин айтымында жанагы эле сөз, сиз айтып атпайсызбы, мен анын бардыгына кийлигишкенге менде мүмкүнчүлүк жок, менин андай функционалдык милдетим жок болчу деп. Бирок өзүңүзгө тагылган бүгүнкү учурдагы биз мамлекеттин көйгөйлөрү, биздин башыбыздан өтүп аткан нерселердин бардыгына сиздин да жоопкерчилигиңиз бар да. Өзүңүз сезесизби ошону? Сезем, сиздики да бар. Туура. Эмне үчүн дейинби? Сиздикин биринчи, анан меникин биринчи. Барып, элдин пикири боюнча тигилерди колунан кармай коюп, башка бийликтегилерди эмне үчүн деген маселени койбой койдуң деп таарынып атат эл мага. Анан эң негизги биздин башкы мыйзам Конституцияда 3 бийлик деп бөлүнгөндө, бир бийлик бир бийликке үстөмдүк кылуу мүмкүнчүлүгү жок болот да. Соттун ишине тиги 2 бийлик кийлигише албайт. Так ошондой эле мен алардын иштерине барып кийлигишип, анын үстүнө президентке дагы барып, анан алдын ала сенин баланча указың минтип атат, сенин тиги иштериң туура эмес болуп атат деп баа бергенге эч кандай укугум жок. Инсан катары мен жапжашынакай түшүнүп атам, туура эмес экендигин. Бирок барып, анан кийин эшигин ача калып, баягы сессияда мен тартынбай тиги жогорку кеңештин жетекчилерине бул жер туура эмес болуп атат, бул жер туура болуп атат деп өз ыктыяры менен дагы алардын жетекчилигинде алар келип түшүндүр деп элге түшүндүргөндө, ошол ишти алар дагы эле эсинде тутуп, анан ошон үчүн эмне үчүн токтоп калдың дагы, тиги Акаевдин кылып аткан ишкенде макул болуп аттыңбы деп атат да. Бардыгына макул эмесмин. Бирок айта алган жоксуз. Айта алган жокмун. Анан кийин эгерде мен пикиримди айтып койсом, бул кабыл алган указыңыз баланча Конституциянын баланча статьясына туура эмес келди деп. Азыр спутник аркылуу жакшы маек бериптирсиз, ошону дагы мындай кыска кылып TikTok аркылуу чыгарып атышат алар. Ошондо бир эгер сизди айтылып атат, бизде балким божомол менен балким ушул киши туңгуч президент болуп калмак деп. Буга бир кандайдыр себептер барбы? Анткени 93-жылы биз анда жаш журналистикага жан келген кишилер элек. Сиздин да кандидатураңыз каралган президенттикке. Президенттикке айтылбай калганда бир нерсе барбы? Айтылбай калганда болгон ишин эле айтайын. Жогорку кеңеште жанагындай эгемендүүлүк тууралуу, суверенитет тууралуу декларацияны кабыл алгандан кийин биздин мамлекетти ким башкарыш керек деген маселе талкууланган. Анан кызуу талкуудан кийин биз да президентти
тууралуу мыйзам кабыл алып, президентти шайлашыбыз керек деп калышты. Мыйзамды жаздык, керектигин бекемдеген, кол коюлду. Анан кийин ошол эле сессияда жерден эмес, ошол депутаттар, элдин өкүлдөрү кээ бир эле өздөрүн сунуштады, бири-бирин сунуштады. Мен азыр эсимде жок, мени да сунушташты. Жалаң эркектер болчу, бир 7-8 киши болуш керек. Мен анчалык деле кызыккан жокмун. Болгону процедурасын бардыгын сактап, туура шайлап, анан кийин эч кандай мүчүлүштүк болбосун деп мен ошол ишти аткарып аткан болчумун. Проектти түзүп атам, шайлоо болуп калса анда шайлоого канча кишинин теге намы жазылыш керек, ооба же каршымын деген билесиздер, бюллетень. Уюштуруу иштери менен Алекс. Анан ары бери кирип чыгып атам дагы, өзүм болсо ойлоп атам, бул мага болгон сунушту эмне кылыш керек депчи. Анан жанагы улам кирип чыгып атканым, тил жерде кыргыз тилинде машинистке бир эже бар эле, орус тилинде печать эткен коридордун эки жагында эле да. Анан бир маалда чыксам фойеде биздин белгилүү жазуучубуз, биздин сыймыгыбыз Чыңгыз Айтматовду көрдүм. Мен ал кишини мурда өмүрүмдө көргөн эмесмин, тирилөө деп коеюн да. Менден алыс, баягы эме сүйлөкөтүнөн жакшынакай бардыгыбыз келе белгилүүдө көрдүм. Анын үстүнө өзү дагы да келбеттүү бою, баягы орто бойлуу кыргыздардан бийири келет. Анан карасам депутаттар тегеректеп турушат. Мен ойлодум, мен дагы баргым келди, бирок шашып атам да залга кайра кагазды киргизишим керек. Машинистканын жанына барып карасам, жанында башы жалтылдаган киши турат. Кашы калың экен. Свет мындай тийип атса жалтылап атат. Анан кийин түйө ким эже деп сурадым да. Ал киши печатать этип атты да, менден бир тойлуу улуу киши болчу. Тиги Айтматов да дейт. Жок, жанындагы кишини айтып атам дедим. Чачы жок турбайбы деп. Ошентсе минтип карады да, анан айтты, ал жанагы Академия науктун башчысы Акаев дейт. Түшүндүм. Мен тиги баягы ар кандай интрига, анан жанагы кулуарный оюндар менен эч кандай мамиле түзгөн эмесмин. Сотто түз жүрмөй, түз иштемей, чечим өкүм чыгармай, анан кийин тил жерди байкасам ошондой. Анан түшүндүм, тиги киши Верховный Совет Союза СССРдин депутаттары экөө тең. Акаев дагы, Айтматов дагы. Эмне себептен бул жерде жүрөт? Тиги кишинин атын атагандан кийин, демек ал жөн эле тил жерде залда отурган рабочий класс эмнелер кайдан билмегиле. Ушул биздин мамлекетке билимдүү, илимдүү киши жарактуу деп алып келген окшойт деп. Кирдим да ончукпай ордума отурдум. Анан талапкерлерди бардыгы мен минтем, антем деп сөз берип атышат. Анан мен эмнени айтайын? Чыктым да айттым. Бардык бул жерде талапкерлердин өздөрүнүн алдыга койгон максат сөздөрүн уктум. Мен болсо аны менен алектенбей эле өзүмдүн кандидатурамды алып коюйын дагы. Мага добуш берчилериңер Акаевка бергиле. Ал кишинин, ал менден мурда уже айтып койду өзүнүн сөзүн. Билимдүү, илимдүү, анан кийин академияны башкарып атса, мен ойлоп атам да ал мезгилдеги көз карашым менен. Бул абдан эң акылдуу кишилер жетектейт академияны деп. Анан ал кишини шайлашты дагы, ошо боюнча ал киши ишин баштады. Түшүнүктүү. Мына бул 2005 жылдан кийин дагы 24 март окуясы сиздин көз алдыңызда болсо керек. Биздин телевидениеде дагы ошондо келип сүйлөп атканыңыз, оппозиция менен сүйлөшкөнүңүз. Анын бардыгы баягы бүт маселе чечилип, ичагардын бардыгы журулгандан кийинки иш. Ушул 2005 жылы 24 март сиз үчүн кандай, жеке өзүңүз үчүн кандай таасир калтырды? Ошол күндү сиз кайда элеңиз, кайдан тостуңуз? Ал күнү иште болчумун. Эртең менен кыжы-кыжы болуп атканын уктум. Ар кандай андан мурда Конституциялык сотко кайрылуу болгон. Акаев 2005 жылдагы шайлоого катышканга укугу барбы же жокпу деп.
эми орусча жазылган болчу. Имеет ли право гражданин Акаев принимать участие в выборах 2005 года на основании Конституции 5 мая 1993 года деп. Аны болсо чечтик. Чечкенде Акысы жок. жок, акысы бар деп. Эмне үчүн? Конституция боюнча 2 срок, 2 мөөнөткө катары менен катышканга мүмкүнчүлүгү бар дегени бар эле да Конституцияда. Ал бир. Эң негизгиси ошол Конституциянын негизинде шайлоо канча жолу болду эле? Бир жолу болгон. 2000-жылы. Акаев. 90-жылдын башында шайланган, ал жогорку кеңеш шайлаганда. Анда Конституциянын дымы да жок болчу да. Конституцияны кабыл алып, анан кийин аны күчүнө киргизип, анан президенттин ыйгарым укуктарын талдап жазып, анан аны шайлоо жол-жобосун жазган закон кабыл алып, анан 2000-жылы ал биринчи жолу Конституциянын негизинде шайланып атат. Анан имеет ли право на основании Конституции дегенден кийин биз жооп бердик. На основании Конституции он имеет право деп. Укугу бар. Анткени 2000-жылдан 2005-жылга чейин биринчи срогу болуп атат. 2005-жылы ал шайлоого барабы, ал өзүнүн эрки. Элге өзү ачык айтсын. Барам десе барсын, эл ишенсе шайласын, ишенбесе шайлабай койсун. Альтернатива негизде да жазылган Конституцияда. 90-жылда болсо альтернативный негизде деп аталганы менен чыныгы альтернатива болгон жок да. Анан бүт эл шайлаган жок. Анан элди да чектеп койгонго, эң негизгиси жана Конституцияда биздин адам өзүнүн укугу менен эң жогорку баалуулук болуп атса, Акаев бардыгыбызда эле адам, инсан, анын укугун чектеп койгонго мүмкүнчүлүгү жок болчу. Аны болсо Баекова деген, баягы эле Баекова. Эми Конституционный судда 9 судья бар. Ар биринин өзүнүн пикири бар. Биздин процессуалдык норма боюнча төрагасы эң аягында өзүнүн пикирин айтат. Бир. Экинчиден, эгерде теңме-тең болуп калса, калган 8 добуш берерде теңме-тең болуп калса, ошол эле учурда бир гана өзгөчөлүгү бар. Төраганын айткан пикири кайсы тарапты колдойт, ошол чечим кабыл алат деп жазылган. При равенстве голосов какое мнение выскажет председатель, какой из сторон депчи. Ал өзүнүн жок, мен муну менен макул эмесмин десе, өз пикирин жазыш керек. Башка чечим болушу мүмкүн эмес эле. Аны болсо тескерисинче баягы мен дагы болом деп талпынып аткандарбы, же пландарын түзүп койгондорбу. Баекова 3-чү срокто тиге узартып салды деп, элдин бардыгына дүрбөлөң салып, анан кийин тиге форумда чогулуп, ал жерден эл топтошуп шаар жака кадам шилтеген атат деп, эртең менен уктум. Акаевка бардым. Өзүнө жолуган жокмун. 3 саат эшигин алдында турдум. Барбы? Бар. Эшикти ачпайт. Айтып койгула, мени келди десем, эч ким кабыл албай атат тияктан телефонун. 2 секретарь кыз отурат, охранасы тиякта турат. 3 саат турдум да, анан кийин баягы эми тил жакта да иш бар да, мен мамлекеттик иштемин да. Эшикти өзүм ишенбей, эшикти тартып көрдүм. Эшик жабык экен. Анан кыжырым кайнап, баягы орусча айттым, там с кем-то развлекается, что ли, деп. Охрананы карасам, минтип коюшту ини менен. Кайра келдим. Келсем, артыман эле эме келди. Бир жарым саат өткөн жок. Атамбаев Алмазбек. Тим эле күйүгүп алыптыр. Эмне болду десем, качып кетиптир дейт. Ким качып кетиптир? Президентибиз. Каяка качып кетиптир? Билбейм. Ким айтты сага? Анык айт, ким? Атын атабайт, эл айтып атат дейт. Аны орусча жана одна бабка сказала деп айттым. Ошону менен эле жүрүп жүрөсүң, кызыксың депчи. Солидный эле адамсың, анан бул кандай болсун деп. А өзүм болсо шекшип, анан кийин КГБга звонить еттим. Алар болсо биз билбейбиз деп.
Өзүнөн сурадым, кантип жөө кетиптирби? Же самолет менен учуп кетиптирби? Чынын айтканда эшектен минип кетиптирби дегенге чейин жетти. Аны айтат, самолет менен учуп кетиптир. Аэропортко звонить этип сурадым. Борт барбы? Президент барбы? Борт турат, кыймылсыз дейт. Борт дегеним президентке таандык самолет. Күнөм санап өзүм КГБ'ге да звонить этсем, биз уккан берден учуп кетти деп атат, аныктагыла дедим. Каяктан, кайда учканбы же жокпу? Силер билбесеңер ким билет деп. Бир мала терезени барып карап, бул эмне болуп атат деп ойлонойн деп, Атамбаев отурат, карасам, Конституционный судтун короосу элге толуп баштаптыр. Борту турса бул кандай чыгыштуу деп өзүм күнөм салып, бирок жүр анда, ага барып текшерип келелү, барбы экен же жокпу экен деп. Экөөбүз жетелешип чыкты, эл артыбыздан баратат. Анан ал жерден жетер жеткиче уголовный статьянын бирөө калган жок. Бул эмне деген бет, эмне деген иш, ойлобойсуңарбы, элдин келечегин, бул деген кылмыш кодексинин баланча статьясында момундай кылып жазаланат деп кобуранып баратам. Эл бизди ээрчип баратат. Карасаң уже ак үйдөн берки жагынан эртең менен киргем да, күнчыгыш жагынан. Ошол дарбаза жабык экен, чоң кулп ийилип коюптур. Бир бала уже тиги эмесине забордон чыгам деп атыптыр, ай түш бери, түш. Тигил жерден эл кобуруп атат, улуулары чолпон келатат, жаштары чолпон эже келатат, түш азыр. Мыйзамсыз нерсе жасап анан азап тартпагыла дедим, жөн тургула, азыр барып көрөлү. Конституциялык нормаларда жазылганда чара көрөбүз эгер жок болсо ал деп. Тигилер уже ажылдап атышыптыр, бирөө кетти, бирөө кетелик деп. Анан аркы өкмөт жагынан кирдик. Алмазбек менен келаткан. Тигил жерге барсам, 7-чи этажда баягы ачылбай турган эшик 3 саат эки жагына чейин ачып салыптыр. Кир дейт мени. Эмне башым ооруп атат деп атасың, жапкыла азыр дедим. Азыр тиги ательеге көйнөк ченегинде кире башташат бияка. Кыздар жапты, охранасынын эч кимиси жок. Каякта? Билбейбиз. Ушул жер эшиктен чыктыбы? Жок. Каякта эшиги бар беле? Ооба. Анан ошол эле тиги приемныйдагы телефондору бар да, түз байланыш. Звонить этип, анан кийин кайра КГБ'ге звонить этип. Алар айтат, учту деп атышат дейт. Каяктан? Резиденциядан. Резиденцияда алакандай жерден кантип самолет учту десем, кийин айтышты, вертолет менен учуптур, канттагы базага кетиптир. Анан ал жерден эмне болуп турса, азыр учуп кетиптир, канттан тиги кант жака дейт, Казакстан жака дейт. Аны ойлодум, тиги жерде аксакал бар эми биздин тиги боордош казак элинен. Ал киши жок дегенде бар элиңе деп айтар бекен деп атам да. Анан трубканы алдым дагы штабка звонить эттим, чек араны карагыла. Биякта түшүнүксүз ситуация болуп атат. Бүт укук коргоо органдарынын баарына звонить эттим. Штаттан тышкары, жана дружинник чыгып силердин баягы өзүңөрдөн сабак алган элдин баардын тигесинен тургузуп, элдин арасында иш жүргүзгүлө. Иш жүргүзүү десе бир нерсени атып эметсеңер башыңарды жулуп коем деген чейин айтып турмун. Орусчалап атам, голову поотрываю деп, кантип отрывать деп сурай турган киши жок. Анан кабинетти жаптырып коюп, жана охранасы отурган, алакандай болгон кабинети бар, стол, андан кийин 1-2 стул. Демек күткөн экенсиз да, же ал киши кайрылабы, же убакытты созуп атам. Созуп атам. Мыйзамдаштырыш керек да, туура? Өзүм болсо Конституцияны ары бери жулмалап, эмне кылыш керек, башым катып атат. Анткени өкмөт жок. Танаев деген отставкага кетсе, бүт өкмөт кабинети кетип калды. Эмне болдук деп сурап койгон эч ким жок. Каяктан? Жогорку кеңештин тымтырс. Баягы Лампаский, анан батырлардын бирөө жок. Бир эркек жигит мамлекетим эмне болуп атат, эл эмне болуп атат, эмне кылалы деп жаныма келсе, мына Кудайдын алдында деле ошол куттуу жерде отурам. Бирөө жок. Ары бери ошол жерде жанагы майда барат кызматкерлер жүгүрүп атышат. Түшүнүктүү калган нерсеси эсибизде. Чын-чынына келгенде, демек сиз президентке ошол кездеги анын чөйрөсүнө
түз кирип барып, өзүңүздүн пикирди айтып, мындай кылалык, кандай кылалык дегенге сизде андай шарт жок болгон эмес экен да. Ал өзүңүз каалаган жоксузбу же ошондой акыбал түзүлдү беле? Жок, акыбал түзүлгөндө закондуу акыбал болуп атат да. Билесизби, Конституция боюнча эл сизди жөнөкөй эле эл чолпон барып эле туура түшүндүрүп, мындай болбойт, эл минтип атат, тигинтип атат, өлкөнүн коопсуздугу үчүн, жана башка өнүгүү үчүн деп айтса, көммөк деп элдин сизге болгон ишеними сиз ойлогондой эмес, өтө бийик болгон нерсени айтайын деп атам мен. Сиз ошол нерсени түшүнбөй калган экенсиз да, демек, билген жоксуз. мен элдин ишенимин актаганга аракеттенгем. Бүт эмгегимдин бардыгы элим, жерим бүгүнкү күндө да сызгырылып атам. Ары бери жумалашып, ар кандай ойлорду айтышып, анан келечекти ойлобой. Келечек дегенде азыркы мезгилде жашап аткан биз эле эмес. Келечекте ар бир үйдө бар да, бала, небере, аларды кандай мамлекетте жашайт эми, кандай жол менен басат эми. Анткени кызыктар болгон бакыйган эки мамлекеттин ортосунда чынын айтканда ачык эле талаш жүрүп атпайбы? Кечеки күнү эле жанагы министр финансовдун жардамчысы келиптир. Анан кийин бул жерде жолугушуу болуптур. Анан кийин берген мен аныктама информацияны байкасам, тигил жерде биздин закондорду булар сактабаса, булар унутпасын, биз буларга муну кылганбыз, тигини кылганбыз дейт. Алардын закондорунун бизге кандай тиешеси бар? Биздин жаманбы, жакшы өзүбүздүн закондорубуз. Анын үчүн тең ата айтыша турган кишилер керек да. 2005-тен кийинки сиз Бакиевтердин Ак Жол партиясынын тизмесин баштап бардыңыз шайлоого. Сизде суранышты, сиз ал партияда мүчө эмес экениңизди мисалы мен билем. Ушуга кандай кадамдар менен баргансыз? Анан шайлоодо өттү, ал өтпөй коюшу мүмкүн эмес эле. Өткөндө дагы ошол жалпы депутаттарга берилген мандат, ал значок менен жана күбөлүк менен, ал күнү сизге анан Шарипа Садыбакасова эжеге берилген жок. Бирок силер кийинки күнү алдыңар. Мындай эмне сыр бар эле? Мен тараптан эч кандай сыр жок. Мен ошол сырды аныктоо үчүн бардыгына мандатты берип анан мага бербегенине байланыштуу. Барып ал мезгилде аппараттын жетекчиси Раматылык Медетжаханович Садыркуловго кирип айттым, бул эмне деген оюнуңар депчи, мен силерге курчакмынбы? Элди өзүңөрдүн көңүлүңөргө тартаарда мени катарыңарга кошуп коюп, мен сүрөттөрүмдү көрүнгөн жерлерге илип, анан кийин азыр эмне дегеңер келип атат деп кабагымды бүркөп айттым. Азыр мени тиги президент Бакиевиңе киргиз. Көзүн тиктеп көрөйүнчү, силер эркекче иштейсиңерби же бул эмне деген бала оюнбу же башка оюндарыңар барбы депчи. Ошол депутаттар алып, мен албай калган күн эле. Анан кийин аны билбейм, эң улуу экенсиңер. Анткени ал депутаттыкка барганда бир коро мындай жаш балдар келип, бир коро дегеним 20-дан кем эмес. Мен барбайм деп чыккан башында. Мен бул жерде 1-2 ай калды, ошону бүтүрөм дагы, мен тойдум бардыгына, рахмат депчи. Ошончом тигилер ой бизге баш көз болуп кояй дей турган, мыйзамды кайсы жагынан ачып, кайсы жагынан бүтүрөрүн билбегендер келип атабыз. Анан кийин ал жерде тартип бардыгын жакшы билесиз, бизге парламентаризмдин сабаган баягы эмеде легендарлуу парламентте сиз калыптабадыңыз беле? Ооба. Жетекчилер керек болсо чыгып муну түшүндүр, тигин түшүндүр деп. Ошондой мектеп керек болуп атат дегенде мен макул болдум, болуптур. Анан жанагындай оюн башталып атканда мен анда өзүм ойлонуп калдым. Бул баягы катардагы тигилердин оюндарынын бири, анан ага мени катыштырып атышкан экен деп. Бирок эртеси силер эми улуусуңар, анан кийин эки эжекесиңер деген ар кандай жымсалдама сөздөрдү айтып, анан кийин тиги значокту берди. Мен эми аны эл арасына таркатып, анан кийин андан чуу салып, же болбосо бир өзгөчө проблема кылган жерим жок. Жанагы президент болмок дегенде чынында айтыш керек, эки жолу мүмкүнчүлүк болгон президентке. Жанагы 10-жылы эч ким шайлабагандар деле барып отуруп алып мен деп көкүрөктөрүн уруп тил жерге оңду солду мамлекетти чалкап атышпадыбы. Бирок мен өзүм юрист болгондон кийин ал жерге
законду бузуу жол менен барганды туура көргөн жокмун. Эч качан ниетим да жок болчу андай. Эми өзүңүздүн сөзүңүзгө улай, Чолпон Турсуновна. Биз эми феодалдык коомдо эмеспиз да, биз артка жылбайбыз, алдыга гана жылабыз. Ошон үчүн мыйзам биз үчүн абдан маанилүү, айрыкча мамлекеттин мыйзамы, анын коопсуздугу үчүн жана башка, аны сиз жакшы түшүнөсүз, менден дагы. Ушундан улам 2093-кө баа бериле турган, 2011-ге баа бериле турган, 2021-ге баа бериле турган, балким учур келди. Ал учур келгени ошол 93-жылдагы конституцияны четке ыргытарда айтыш керек эле да өөнү кандай деп. Эми андан бери 11-21 жылдагы эки конституция кабыл алынып калганына байланыштуу мен айтар элем 93-жылдагы конституциянын өзгөчө беркилерден айырмалуу даражасы бар. Даража дегеним биздин мамлекеттин символдору Биринчи. Символдордун башында турат керек болсо. Герб, гимн, Бишкек биздин борбор, жагабыз кып-кызыл, 5-чи конституция, символу. Анан кийин мен ойлойм, азыркы күндө эгерде биздин билгичтер деп коеюн да, ошол ак үйдө ушунгө чейин жылбай ошол иштердин баардыгын повар тамак бышыргандай кылып тигил жерде отурган ашканадын ашпозчу чөмүчүн кармап турган даамын көрүп, тузу кем артык же болбосо башка даам болуп калды деп. Ошондо юристтердин баардыгы чогултуп, ортого кеңеш салып, бир комиссия түзүш керек эле. Түзүп, андан кийин 93-жылдагы конституциянын мындай баш көтөргөн эксперттердин кагаз жүзүндө же ооз-эки жараксыздыгы тууралуу мен ушунгө чейин корутунду уккан да жокмун, сөздө уккан жокмун. Болгон өөнү көп жолу өзгөртүлгөн дейт. Эми көп жолу өзгөртүлгөн деп, анан кийин бул Американын тиги конституцияны укмуштай эле улам үлгү катары озонгондору да бар. Американын конституциясы 21 жолу өзгөрүү толуктоолорго душар болгон. Аны эч ким билбейт. Экинчиден, Америка деген бул биздей мамлекет эмес, биз унитардуу мамлекетпиз. Тигил жер болсо кошмо штат дейт. Федерация, эгер жөнөкөй тил менен айтканда. Ар бир штаттын өзүнүн конституциясы бар, анан ошол штаттардын баардыгы биригип келишим түзүп, биригели да ошол эң башкы мамлекеттик чоң мамлекет болсок биз күчтүү болобуз деп, анан кийин ошол конституцияны кабыл алганда. Анан азыр деле кеч эмес, символ катары туңгуч конституция деп өзүбүздү өзүбүз сыйласак, 93-жылдагы конституция кайрылып, 30 жылдан бери ар кандай жетишкендик кемчиликтер көп болду. Өзүңөр байкап атасыңар. Бири-бирибизди сындап, бизден өтөр сынчы болбой калды жерде. Анан кийин керек болсо калыс балким тиги мамлекеттик бийликте болгон эксперттерди баардыгын аралаштыра чогултуп, эки тарапты тең угуп, бүт конституциялардын тиги сапатын таразага салып, анан эгерде тигил жерде жазылбай калган кемчиликтерди 11-жылкы, 21-жылкы конституциялар толуктап атса, аларды ал жерден алып эле 93-жылкы конституцияны байытып, анан аны күчүндө калтырыш керек да, ошону менен жолду уланта берсе болот. Аны үчүн эрк керек. Саясий, анан кийин элдин талабы да керек. Анткени качанка чейин улам жаз келген сайын эле дагы ким келет, жерди айдашыбыз керек эле, айылга барууга мүмкүн болбой калды. Мага өзгөчө. Мен баягы баланы тиги багып, чоңойтуп, бастырып, тайтайлап, анан кийин ал басып кеткенде өз билген кылгандай эн атасына доо коет эмеспи? Мага ошондой доо коюлуп атат да элден. Туура. Чынында. Аны мен чынында беймаза болуп атам, анткени 11-21 жылдын конституциясына эч кандай мындай бир мен тартып пикиримди сурап да койгон эмес.
өзүбүздү билебиз дегенге бирок мен айтайын 11-жылы жанагы конституциянын атасы улам көкүрөгүн койгулап атканда биздин жаш жүрөк балдар чыккан. Анан ошондо бир жолу мени ошолор тарткан болчу. 93-жылдагы конституциянын кандай өөнү бар, кемчилиги бар, ошол тууралуу айтып бер деп. Анан айттым, мен эми силерге өөнүн айтып бере албайм. Анткени өзүм жаралышына катышкам да. Анан кийин менин айтканым туура эмес болуп калат. Өзүңөр салыштыргыла да, мен оюмча кеч боло электе жана 11-жылдагы көрсөтүп аткан нерселерди, жаңылыктарды 93-үнү суарып, ошону менен байытып, анан ишибизди уланта берсек болот деп. Азыр эми сиз бир сөздү улам жакшы айтып жүрөсүз. Мен азыр демократия деген жакшы экенин түшүндүм. Баягыдай мындай калыпка салып койгон эч нерсе жок. Ген прокурор эмесмин, соттун төрагасы эмесмин, жана башка каалаган оюмду айтып атам деп. Ушундай эркин жүргөн мезгилиңизде биздин келечекти көрө алып атасызбы? Анан бул эркиндик сизге эмне берип атат? Эгерде ушундай өткөндө бир капа болуп турганыңызды да уктум. Эгерде ушундай демократия боло турган болсо, тетигинтип тачка сүйрөгөн балдарды көрсөм, жана башка көйгөйлөрдү көрсөм, мен анда жазбайт белем конституцияны дедиңиз. Бул орустар айткандай бир шумдуктуудай момент истинабы же? Эми чын жүрөгүмдөн айтсам, эл эмне болот, элимдин келечеги эмне болот, биз абдан эңсеп келаткан илгертен бери деп бардыгы көкүрөгүн койгон тиги эркиндикке жеттик деп. Эркиндиктин баркын билип, анан кийин ошону бийик туталы деп бардыгыбыз жапа-тырмак салымыбызды кошуп пикир алмашып, азыркыдай талаш, уруш эчтеке жок болчу. Бардыгыбыздын кабагыбыз бүркөк, анан кийин ойлонуп атабыз, эртеңки күн эмне болор экен деп. Биз анда демократияны башкача элестетип атканбыз да. Биз эңсеген эгемендүүлүк келди, эрктүүлүк келди, сөз эркиндиги болот, пикир алмашууга, эч кандай цензура эчтекеси жок деп. Цензура силерде деле бар эле да. Силер дагы шымаланып чыктыңар. Жанагы үйдөгү менен Ошонун баары бар азыр жакшы. Жок, азыр андан беш-бетер гүлдөп кеткен. Эми гүлдөп кетти деп көрктөп атабы деп атам да биздин мамлекетти. Эгерде жанагы көчөдө кудайчылар толтура, телевизордон жардам сурагандар андан беш-бетер, чоң чөнтөктүү депутат болуп келгендерин байкасам, айланайын, бирөө туалетте кагаз жок экен деп капаланып атат. Бирөө болсо жөө баскан депутаттан уялат, баскандыгынан уялат имиш. Билбейм, мен баягы легендарный парламентте жанагындай айтып атпайм, куржун кагаздарды Раматылык Мукар Чолпонбаев замзав отдел эле. Экөөбүз көтөрүп барчыбыз менин үйүм жанына. Анда ОВДнын жанында турчу элек. Жөө эле караңгыда саат 10го чейин иштеп, ачка эже биз курсагыбыз ачты дегендей болуп турганда, буларды мен үйгө жеткирип бергиле да, мен талдайын деп, балдарды аяп, анан ошентип иштеди элек. Анан эмнеси уят экенин билбейм. Элге эмгек кылгандын эмнеси уят? Анан кийин көркө ошол жанагы кудайчылар, тачка тарткан балдар, эшикке чыксаң, мында жарык маанайлуу эл жок, бардыгы ойго баткан. Жаз келди, эмне болот? Дагы кимиси келет? Сиз мени кечирип коюңуз, бирок силердин учурда эле башталган ал. Болгону силер мыктылар ошол учурда кол чапканга гана кирип калчусуңар. Ага чейин ошондо эле башталган бул иштер. Мен кээде ойлойм, сизди ошол аста мындай жакшынакай жакшы кызматка жиберип коюп, жанагыдай коррупция тиги бул өйдө төмөн нерсеге аралаштырбай бир вакуумда кармаган экен Аскар Акаевич. Менимче ал үчүн рахмат да айтыш керек. Бир эсептен таза боюнча калыптырмын да. Экинчи жол жана пробиркага салып коет го. Эч кандай бир зат тийбесин. Та ошондой доорду сүрүп турбуз. Анан менен иштеген конституциялык соттогу инсандар. Экинчи жагынан ойлосом,
эмне үчүн мындай тагдырга ээ болдук, азыркы күнгө туш келдик дегенде, жоопкерчиликтүү болбой калдык да. Президент баш болуп, калгандары төш болуп, мамлекетке, элибизге иштеп келе турган инсандардын бардыгы ар кайсы деңгээлде Конституциянын үстүнө колун коюп, жоопкерчилик жок дейт. А өзүнүн тил жердеги элдин көзүнчө эл алдында берип аткан антын окубайбы? Мен Кыргызстандын инсаны Баланчаев же Баланчаева бул Конституцияны кол менен басып, анан кийин ишке киришип атканда ошол Конституция боюнча анын негизинде кабыл алган мыйзамдардын негизинде жана жоболордун негизинде ишимди алып барам. Эч бир кымтыксыз, эч кандай ири жолу жок деп мен кошуп коеюн да өзүмөн. Аны ошол кол койду дагы, кол чабышты да ошону менен бүтүп калып атпайбы? Жоопкерчилик ошол да. Эл алдында ант берип атсаң, анан антыңды бузуп атсаң, андан артык кандай жоопкерчилик керек? Эл талап кылбай атабы? Жок, отчет берет бири-бирине. Анын баардыгы формалдуу. Баягы илгерки Компартиянын отчетунун айырмасы жок. Планды толтурдук дегенге чейин барып атат, 140%ке чейин толтуруп атышыптыр. Эң акыркы окуган китебиңиз эсиңиздеби? Мен бир китепти 99 жолу оодармай өнөрүм бар. Акыркы китебим Конституция. Азыр жанагындай талаш тартыштар болуп атса, эгерде пикиримди сурап калышса, жаштар менен жолуксамбы деп атам. Баш көтөрүп мен баягы жаңы парламентке келгенде эсиңердедир, баягы Ошто өзбек, анан кийин кыргыздардын ортосунда чыр чыгып, анан бизде ошол жака бар деп Раматылык Сыдыков, Батырали Сыдыкович менен жиберип жараштырып келгиле, бул эмне деген эме деп. Аны ошондо барганда эң биринчи сабак алгам, эл менен иштебесек, элге мамлекет кандай келечекти сунуштайт, кандай жол менен ага барабыз, анан кийин аны мына биз моюнубузга алып атабыз деген ишенимди сөз айтса, эл ишенет. Элдин ишенимине андай сөз менен ээ болбой, чоң суунун ар көзүндөгү жана боорукер бизге жардам берчилердин тыйын тыпырлары менен элден азыр добуш алганды, ишенимге ээ болуунда соода кылып алышпадыбы? Мына көрсөтүүнү жыйынтыктап атып, элге, жаштарга абдан кыска эмне каалайт элеңиз? Кааларым өзүмө таандык оюмду ортого салып айтарым, азыр биздин мамлекетте мен деген сөз көбөйүп кетти да, эго дейт го. Аны да ошол жанагы чоң суунун ар көзүнөн келген жардамчылардын, биздин жаштардын акыл эсине сиңирип аткан саясат. Кыргыз эли болсо байыртадан 3000ден ашык ушул тоо кучагында жашаган жөнө тоолуктар эмес, көчмөн тоолуктарбыз да. Анан эң биринчи пайда болгон биздин байыркы кыргыздарыбыз, бабаларыбыз, ошол бардыгын иреттеп кеткен эрежелери бар. Каада салт деп атабыз го. Ал каада салттардын баардыгы эмнегедир эске алынбай, ооз учу менен айтылып атат да, иш жүзүнө шашылыш түрдө азыр бардык кыргыз деп жүрөгү соккон инсандардын баарын жашынан карысына чейин багыт берип, түшүндүрүп, анан кийин кайрылуу тууралуу маселе болуп атат. Мен ошол кайрылалы деп чакырат элем. Анткени биздин арабызда азыр ар намыс деген, уят сыйыт деген орун мындай ар бир адамга таандык болбой калды. Мурда болсо ар бир кыргызга таандык болчу да. Биз ошонун негизинде тарбияланганбыз, улуу мундар. Азыркы жаштар болсо улуу кечүү башка неме, мен эле мен деп кыйрылып атат. Ага алыска мисалын келтириштин да кереги жок. Октябрда аянтка чыккан жаштардын баары эмне деп чыкты? Кеткиле аксакалдарды. Анан кийин аз келгенсип тиги биз бийликке келдик, биз башкарышыбыз керек деп, анан жыргалчылык болор экен деп, болуптур, карылар эч ким теңилбей басып кетти. Азыр кандай акыбалда болуп атат, өзүңөр көрүп атасыңар.
илгертен биздин ата бабабыздан калган салтты ошол улуу муун топтогон тажрыйбанын баардыгын колдонуп, кыргыз элинин ийизи суудурбай, өзөгүн сактап, анан кийин муундан муунга берүү, байытып, көбөйтүп, көрктөтүп. Рахмат. Эми акыркы кезде өтө катуу айтылып атат. Биз кыргыздар, айрыкча кыргыздар биздин түпкү тегибизге, түпкү булактарга кайрылбасак, чатак иш болорун. Эми эмне болгон күндө дагы майрам күндөрү чыгарылып атат. Бүгүнкү биздин көрсөтүү. Мен сизди куттуктайм. Арыбаңыз, жанагыдай айткан, жанагыдай эмгектин баардыгын, анан өзүңүздүн жеке башыңыздан өткөн кайгылардын баардыгын татыктуу көтөрүштүн өзү бул чоң эрдик. Анан аны аял кишинин көтөрө алгандыгы бул баардык биздин эжекелерге жазылган мындай колунан келе турган иш эмес. Арыбаңыз, кыргыздын акыл эстүү кыргыздар, айрыкча мыйзамды жакшы түшүнгөндөр, биз сизди жакшы көрөбүз, сыйлайбыз, ошону биле жүрүңүз. Анан азыр айтып атасыз, дайыма телевизор менен сүйлөшүп атам деп, демек элге аралашыш керек. Анткени өткөндө Супараны биринчи жолу көрдүм дегенде биз аз эле калдык бышкырып гүлбөгөнгө. Ошон үчүн демек сиздин дагы жасай турган иштериңиз менимче насаат катарында алдыда көп деп мен ишенем. Урматтуу замандаштар, кыргыздар өзү эң байыркы эл. Ал өзүнүн жазылып жазылбаган мыйзамдарын баардыгын сыйлап келген. Ошол сыйлагандыгы үчүн талай азап тозокту ата баба башынан өткөрүп, ушул мамлекетти түзүп калтырган деп, мындай умуктуу, орчунду айтсак азыр жарашат бизге. Ошол ата бабанын жасап кеткен ишин бүгүнкү биздин көрсөтүүгө катышкан улуу муундун дагы биз үчүн жасагандарын дайыма эске алып, жана аларды кадырлап, урматтай билгенге бизге акыл эс, эрк, ошондой эле билим жетишсе экен деп коштошолук. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.